Мекендештерим, мен бүгүн Кореядагы супермаркеттин биринен тамак аш, үйгө күнүмдүк тиричилик оокаттарды алам. Баасы канчага чыгат экен, менен көрө аласыздар. Анда эмесе кеттик эле. Кирип баратканда көбүнчөсүн баардык дүкөндөрдө эле мындай арзандатылып сатылган оокаттар бар, тамак аштар бар. Шампуньду деле мындай мен өтө көп тандабай, кайсынысы биринчи орунда болуп калса эле ошону ала берем. Шампунь алайын дегем. Себеп дегенде биякта баардыгы эле жакшы сезилет мен үчүн. Мындай белектер бекилген экен, белеги жоктор деле бар экен, бирок баасы баары эле бирдей экен. Бир шампуньдун баасы 8500 экен. Мен экини алам. Мындай мен алайын. Шампуньдун түрлөрү көп. Артыңарда карасаңар бүт эле шампунь менен башка сүйкөгөн бальзам. Кореяда баардык эле нерсе жакшы, сапаттуу сезилет мен үчүн. Боёнгон боёктор деле жакшы сезилет. Тиш жууган щетканы болсо мен өзүм жумшагын, тиштин арасына жакшы кирип жуучу щеткаларды алам. Мынакей, бул щетка болсо 7900 экен баасы. 1+1 экен, ичинде канча штук болуп калат? 8-9 штук экен. Кореяда ачка келип магазиндерди кыдырсаң деле курсагыңды тойгузуп аласың. Биякта тамактын жаңы чыккан түрлөрүн жарнамалап, элдерге көз тийгизип, тааныштырып, анан сатышат. Ушинтип саткан жерлер аябай көп. Бул жактан мен арзандатылганга чыгыптыр лаваш. Мурдакысы баасы болсо 2980 вон болсо, азыркы баасы 1490 вон экен. Бул болсо жанагындай ден соолукка пайдалуу лаваш. Мындан мен көп эле алам. Эмнеге муну арзандатып койгонун билбейм. Негизи азыр баары эле ден соолукту ойлоп арыктоонун үстүндө. Кореецтерде деле арыктоонун проблемасы азыр биринчи орунда турат. Айрыкча балдардыкы. Балдар ушунча семирип кетишти. Семиздик боюнча аябай чоң көйгөйдө турушат. Чоң маркеттердеги муздаткычтардын баары акыркы күндөрү момтип айнек менен жабылып атат. Мурда мунун баары ачык болчу. Брокколинин баасы болсо 3490 вон экен. Бизде бул перец деле аябай кымбат болот. Эмнедегир арзандатууга чыгарып коюптур. Мага көп перец деле жага бербейт бирок. Кореецтер кымбат деп айтканда аябай жакшы көрүшөт. Эми былтыр, быйылдан баштап чыныгы кымбат келди. Бул сөзү өздөрүнө жарашып калды окшойт. 이쁘게 하시면은 4,990원. 오늘도 뭐 비싼 돈이에요. 네요. 두 개 주세요. 어떤 걸 이렇게 하나 드릴까요? 부침 하나, 찌개 하나? 아니요. 부침으로 2개 주세요. 네. 잠시만 계세요. Анан мага экини алсаң мындай өстүрүлгөн бурчак берилет экен. 두 개 하나하나 찍으셔야 돼요. 네. 감사합니다. Баасы 4990 вон болду. Чынында холодильниктерди мындай жаап койсо аябай эле ыңгайлуу болот экен. Мурда чын эле үшүп кетчүбүз, айрыкча жайында келгенде кийимдерибиз жука болуп, анан үстүнөн муздаткычты уруп, холодильниктен муздак чыкканга чын эле ооруп да калчубуз. Азыр жакшы температурада болуп калыптыр. Кореянын өзүнүн мөмө жемиштери кымбат болуп атат. Ошол себептен келген тропикалык жактагы келген
мөмө жемиштер арзан айланып атат. Биякта мынакей мангонун баасы бир уштугу 2790 вон экен. Кореяда мындай өздөрү бириктирип жасаган мындай киви бар. Кызыл киви дейт. Бир мындай упаковкасы 9990 вон экен. Аябай ширелүү, даамдуу, кычкыл эмес. Бетки жашыл кивидей эмес. Бизде мындай теплицанын арбуздары чыгып калды. Бир арбуз 16990 экен. Анан мага бул идиш көп жагат аябай. Муну кытайлар деле ойлоп таап, Кыргызстанда деле бар болсо керек. Мен үйгө көп деле тамак аш албайм, себеп дегенде эртең мененкисин жеңил эле тамак ичип кетебиз. Күндүз болсо жумуштан, кечкисин болсо көп учурда эшикке чыгып тамактанып калабыз. Сөзсүз нан керек. Нанды болсо мындай өзүбүз көнгөн эле нанды алам, ак сүт менен жасалган. Биздин булочкалар сыяктуу. Мунун ичинде канча штук экенин билбейм. 4500 сом экен баасы. 4500 вон экен. Булардын даамдары өтө даамдуу келет. Көнбөгөн кишиге мындай жакшы жей албайт. Таттуу жакшы көрбөгөн адамдарга аябай эле башкача даамдуу айтсам болот. Кеч кирип келатат. Кеч кирип келатканга атайын жасалган тамактар, бузулчу тамактарды арзандатыла баштайт. Бул дүкөн өзү түнкү 11де бекит. 10:30да келсең, бышкан тамактар, бузулчу тамактардын баары 70% арзандатылып сатыла баштайт. Кээ бир адамдар бар, бышык адамдар атайын 10:30да, 10до келип алып, ошол арзандатуу менен сатып алып кеткен адамдар дагы бар. Бирок алардын арасына мен кирбейм. Мен кичине жалпоо адамдарга кирет окшойм. Болсо мынакей Кореян желеги менен Корея уй этинин эттери сатылган полка. Бул жерди карасаңыз, стейктин эти 274 грамм 43 миң болот экен. 43 миң вон. Ошол эле чет өлкөнүн эти болсо 17500 экен. 400 грамм эт. Айырмасы аябай чоң. Мындай Кореяда жарым жартылай даярдалган тамактар көп. Анткени элдер деген көп иштеп, үйдөн тамак жасаганга убактысы жок. Мындай тоңдурулган тамактар аябай көп. Бул жакта дагы мынтип мынакей тамактарды берип атышат. Каалагандар жеп, курсагын тойгузуп алып кетишет, жана айта кеткендей. Бул жерде болсо мынакей мөөнөтү аз калган тамак аштарды өтө арзандатып, 40-50%ке чейин арзандатылып сатылган атайын бөлүк бар. Элдер бул жактан жакшы эле алат. Айрыкча ушул жылы Кореяда тамак аш аябай кымбат болду. Кымбаттап атат дагы эле бардык жердегидей эле. Анан өзү мынакей мынтип бул жерде очередке туруп элдер алып атышат. Бул жакта тооктун төшети бар, даяр. Мындай тооктун төшетин жегенде даамы жок, бирок мынтип жасап койгондор аябай даамдуу болот. Баасы 12980 экен, салмагы 500 грамм экен. Корейстер көп уялбай эле, жакшылап эле курсагын тойгузуп алып чыгып кетишет. Кайра кетпей кашыктап жешет. Ичимдикти дагы куюп берип атат. Бул корейстердин мындай бир түшүнүгү бар. Россиядагы элдерди, россиялыктарды Россия десе эле, водка. Неме депчи, аябай аракты жакшы көрүшөт деп ойлошот, бирок чынын айтсам, менин байкаганым боюнча бул корейстер деле анча-мынча урустарды жолугу таштап коюшат, аябай көп ичишет. Булар күчтүү алкоголдорду ичпесе дагы пиво, өздөрүнүн сожусу деле градусу канча градус, 14бү же 19бу, так билбейт экенмин. Ошону деле
градусу аз болгону менен көп ичишет. Анан мас болуп ичишет. Булардын бир гана бизден айырмачылыгы аябай көп мас болуп ичсе дагы эртеси жумушка барыш керек. Ошол тартиптин күчү менен булар аракка көп биздикиндей ичип кетип 5 күндөп ичип же 10 күндөп ичип дегендер аз кездешет. Андай ичкичтер деле бар, ичкен адамдар бар экен, бирок биздин өлкөлөргө салыштырмалуу азыраак. Себеп дегенде эртеси жумуш деген бар. Анда эмесе мен баарын алып бүттүм окшойт. Кассага барып төлөп көрөйүн. Өздөрү төлөп чыккан касса бар. Очередкө экен ал жагы. Бул жакта кассир отурат. Ушу кассирге эле барат окшойм мен. Биякта тамекилерди мындай 1 штуктап сатпайт, 10 штук блок менен сатылат чоң магазиндерде. Баасы канча болот экен, азыр чогуура аласыздар. Ошентип сиздер көргөн баардык товардын баасы 101.870 вон чыкты. Андан мен арзандатылган товарларды да алдым 21.940 вон. Ошентип менден 79.930 вон төлөндү.